10 metr kaldı. Жалал-Абад облусундагы тоолуу катал шарттардагы энергетиктердин кышында көргөн күнү өтө оор. Аба ырайынын сууктугу бир тең болсо, мерчемделген жерлерге жетип баргандын өзү бир тең. Анткени тоолуу катал аймактарга барууга эски техниканын күчү жетпейт. Пайдалануу жарамдуулугунун бүткөндүгүнө каралбай дагы 15-20 жыл иштетилген эски техникалар менен иштөө мындай кырдаалда шайды оодарат. Авариялык абал катталган жерге жөө жалаңдап, керектүү жабдыгын далгасып барганга туура келет. Байгазы Назаровдун башынан да мындай оор күндөр өттү. Чакырууга чыккан жолдоштордун мерчемделген жерине жеткире албаган күнөө техниканын эскилигинде болсо да, ал ыңгайсыздык үчүн өзүн күнөөлөчү. Эскилиги жеткен бул унаасын 20 жыл айдады. Эскилиги бар болчу. Эски эме болгондо убагында оңдодук, колдон келишинче эме кылдык. Бизде башка айдоочулар сындуу жаңы жумшак унааларда жүрөт бекен деген Байгазы мырзанын кыялы эми орундалды. Эми ал жаңы жак үлгүсүндөгү автоунаны башкарууга өттү. Азыр аварийный иштер менен УЛДСК Фидер Восточный линияга ТП 227 деген трансформатордун отпекасын улаган баратабыз. Мурун эски машиналар менен чыгып, кичине кечирээк жетчүбүз иштерге. Азыр эми жаңы машиналар келип, заман талабына ылайык бар жок ыңгайлуу болот. Терез арада барганга мүмкүнчүлүк түзүлүп, кышында жылуу, жайында кондиционерлер бар. Демейде мындай аралыкка кеминде 20-25 мүнөт аран келишсе, азыр 10 мүнөткө жетпеген убакта көздөгөн жерине жетип келишти. Унанын арткы салонунда болсо баардык шаймандары белен турат. Бул жактар кнопка менен ачылып, катканга бар жок неме болот. Салон келди? Бул жагы ошо инструмент коюп турган отдельный ошо аркасында неме экен. Мурунку машиналарда салон жактарда адам отурган жактарда дагы инструменттерибиз турчу, азыр бар жогу бул жака ирет менен коюлуп, бар жогу батып ыңгайлуу болуп калды. Чаң да кирбейт экен бул жака. Инструменттерибиз дагы электро шаймандарыбыз таптаза, жакшы пайдаланып атабыз. Энергетика тармагындагы техникалык жагылануулар акыркы 3 жыл аралыгында колго алына баштады. 30-20 жылдап жаңыланбаган автопарк жаңы заманбап унаалар менен толукталууда. 2 жылдын эсебинде 23-24 жылында 6 дана техника жаңыланды десек, жаңылышпайбыз. Ошонун эсебинен азыр мына биздин кызматкерлердин жумуш шарттары аябай бир жакшы деңгээлге көтөрүлдү. Мына жумушка барып келүүдө ысык суукта жаан чачынга карабастан, кар жаганда, жамгыл жааганда карабастан ошол шарттары бир топ жаңыланууда да. Андан тышкары мына тетиктердин да келиши, заманбап тетиктер келе баштады, өз убагында келе баштады дегендей. Ошол жетекчиликке улуттук электр тармактарынын башкармалыгына генеральный директору Алтынбек Турсунбековичке, биздин министрибизге Табай Дегибаевичке да чоң ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Быйыл мына жол тандабасы бригада автомашина жак T8 деген үлгүсүндөгү берилди. Биздин жалпы жетекчиликке ыраазычылык билдиребиз. Коллективдин атынан биринчиден ошо президентибизге, Садыр Кожоевичке, кабинет министринин төрагасы, министрибизге, ует жетекчилигине баардыгы жалпы бизге ушундай көңүл буруп аткан үчүн Тармактагы мындай өнүгүүлөрдүн, өсүүлөрдүн пайдасы коомчулукка сапаттуу тейлөөнү, электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыз кылуу аракетин көрөт. Мамлекеттеги мындай жагдайлардагы жаңылыктарды жарандарда сезип көрүп билип жатышат. Алапкар эсине карайбыз да биз Чаткал району болгон менен. Бирок линияны ушул 3 жыл мурун бизде светтин акыбалы өтө оор болду да. Жамгыр жайбы, шамал болобу, башка болобу, свет өчө берди. Анан биздин деле баягы арыбызга маалым шамдар даярлап, башкаларын даярлап, светке даяр болуп отурат элек да. Мына акыркы жылдарда свет өчүү деген бизде болот, болгон менен эскертүү менен болуп атат да. Азыр эми жакшы, Кудайга шүгүр, мына президентибизди колдосок, жакшы тармактарды жакшы өнүктүрүп атат, жаңы машиналарды берип атат. Булардын канчалык техникасы, канчалык оборудовасы жакшы болсо, элге эле жакшы. Эмне дегенде эч качан алар өздөрү да кыйналбайт.
эл дагы ычыкчан ойлонбойт. Кышында дагы, жайында дагы, жазында дагы электр энергия өчөт деп муктаж болбойт алар. Ошон үчүн буларды ар дайым колдош керек. Азыр техниканын заманы. Мына 3 жыл мурунку эле деңгээлге салыштырмалуу биздин президентибиз өтө энергетик тармагын жакшы карады. Мына телевизиондон эле көрдүк, канча техникаларды, канча эмнелерди алып берди. Ошолор кызмат кылып атат. Эске салсак, жакында эле министрлер кабинетинин төрагасы аталган министрликке 33 жаңы техника тапшырган болчу. Алардын жалпы суммасы 86 миллион сомдук. Энергетика өлкөнүн негизги локомотиви болуп саналгандыктан буга чейин да бул тармакка долбоорлор, гранттар берилип келсе, анын жыйынтыгы жок болуп, ортодо энергетикалык каачылык түзүлүү коркунучу да жаралган болчу. Ады шарт ыңгай бөлөк. Кыргызстан толук энергетикалык көз карандылыкты жою үчүн чакан кестерди куруу колго алынды. Маселен, Жалал Абад облусунун өзүндө эле 13 чакан кести ишке киргизүү милдети коюлган. Демек, бул тармакта учурда издөө менен катар ийгиликтер да жаралда. Башкы максат өлкөнү сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу гана. Гүлжина Мөндөгө, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.